Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар. Бүгүн мен сиздерди Парк Патриот 3D музей менен тааныштырмакчымын. Бул музейге киргендеги биринчи алгачкы көрүнүш немецтик фашисттик Германиянын Совет өлкөсүндө кол салган биринчи оккупациялык күндөрүнө арналган экрандар экен. Согуштун алгачкы күндөрү албетте 1942 июнүн айта алабыз. Албетте бул күн тарыхтагы оор күндөрдүн адегенде тактап айтып кое турган нерсе, бул музейдин ичине киргенде кадимкидей өзүңдү согуш болуп жаткан кварталдардагыдай сезесиң, бирок үстүн айнектеп койгон кадимки согуш кварталдарын даана жасаган. Бул жерден адегенде эле немецтик Люфтваффенин самолетторунун кирип келе жаткандарын көрүүгө болот. Артта болсо советтик информбюронун билдирүүсү тынымсыз жаңырып турат. Согуштун башталгандыгы туурасында. Немецтик авиация эл жашаган кварталдарды, темир жол станцияларын жана башка маанилүү деген объектлердин баардыгын бомбалап жаткандыгын көрүүгө болот. Эми бул жылы болсо максат мени бул экскурсия ушул жигит баштап келди. Бул жерде чек ара тилкесин билдирген столбаны танка өткөнүн көрүүгө болот. Ал эми аркада патриоттук согуш жаңырып турат. Ал эми 3-чү Рейх армиясы болсо түндүктөн Прибалтикадан, Украинадан, албетте Белоруссиядан биринчилерден Брест чегин бузуп өтүп. Бул комнатада болсо кадимки советтик жоокерлер Брест чегинде немистерге каршылык көрсөтүүгө деген окуяны чагылдырып көрсөткөн. Бул комнаттар 3D колонкалар менен, микрофондор менен жабдырып, киргенде кадимки өзүңдү согуш кварталдардын биринде жүргөндөй элестетесиң. Ошентип согуштун биринчи күндөрүндө мындай оор Люфтваффенин бомбаларын Брест, Гродно, Лейда, Вильнюс, Каунас аттуу шаарлар кабыл алган. Бул окуялардын мындай болгонун биз илгери мектепте жүргөндө эле тарых мугалимдерибиз бизге аябай көп айтып берчү. Кадимки уранды дубалдардын артына 3D экрандар коюлуп, өзүңдү согуш майданында жүргөндөй элестетесиң. Албетте 1939 жылга Риббентроп жана Молотов келишиминде 10 жылга согушкого кол койгон пактка карабай, Гитлер Барбарос деген операциялык ат менен Советтер Союзуна кол салган. Ушул күндөрдөн баштап бүткүл Советтер Союзунан жалпы элдик мобилизация, согуштук мобилизация башталып, канчалык кыргыздар тартыла баштаган согушка. Чындыгында немецтик аскердик полициялык командованиянын аракети коммунисттерге жана СССРдин иудей большевиктик өкмөтүн жоккулуу болгондугун сөзсүз эске алышыбыз керек да туугандар. Империялык коопсуздук башкы башкармаларынын Айнзайцгрупп аттуу жазалоочу отрядынын негизги тапшырмасы советтик территориядагы немис улуттук режимине каршы чыккандарды жабырдап таштоо милдеттүүлүгүн сөз айтып абзел. Бирок экидөө урушта ортодо карачы менен өтмөкчү канчалыган жерлешleri көрүп. Бул экранда Иосиф Виссарионович Сталин Совет элин Совет мекенин курууга чакырып үндүп айрылып жатат элге. Бул болсо, урматтуу журтуштар, советтик ПВО, противовоздушные обороны. Бул болсо, абадан коргонуучу аскердик зенитканын октоо экен.
Al endi bu yerdagi sizlarning ekraningizda chiniği Юнкер samolyoti. Bu samolyotning ikkinchi bo'ligi quyruq jag'in ekranlashtirgan. Demek soğuş bag'ında o'q tiyip qulab tushib, uyni buzib kirib ketgan epizodni chaqildirgan. Qanday g'ana chebarchilik bilan ishlab chiqqan. Alemi bu komnatada Leningrad blokadasının görünüşleri. Oba soğuştun en ağır günlerin, en ağır kıyımsızlıkların elbette Leningrad'lıklar tarafından bağırız biliriz. Ladoga köyü toңup kalıp ömür yolu degen жүргөндөн bir gana Ladoga köyü arkылуу продукт ташып турган. Ал эми бул үй болсо кадимки Ленинграддагы бир үй. Үйдүн ичинде жылуулук жок, тоңуп калган терезелерди көрүүгө болот. Ал эми бул болсо ар бир гражданга берилүүчү bir күндүк пайка 100 граммдан. Bir adamdan 24 saattagы болгон тапкан окутушу болгон мамлекет тарабынан каржыланган. Албетте, оор. Ал эми бул согуш куралдары, карабин Мосина трехлинейкадан башталып, ППШ пистолет, пулемет Шпагина, комиссарлар көтөрүүчү револьверлер жана башка ар түрдүү мынтыктарды көрүүгө болот. Пулемет Дегтярева жана башка пистолеттер ТТ Туловский, Токарев. Бүтүндөй куралдардын баардык түрүн көрүүгө болот. Советтик аскердик 70 мм калибрдуу миномет. Музейдин бул комнатасы атайын аскердик таба госпиталына арналган. Мындай мекемелер согуштук шарттарда жардарларга медициналык жардам көрсөтүү үчүн дайыма аскерлердин артынан жүргөн. Оор жарадар болгон жокерге таба госпиталынын врачтары операция жасап атат. Лекарства и обезболивающие средства имелись только в Сан-Росе, так что я лично не мог отказать. Ал эми бул комнатта болсо чыныгы Карагайдадан, Кайыңдардан, Чөпчарлардан согуштагы бир картинаны көрсөтүштүр. Стартта кадимкидей Максим пулемети турат, октолуу даяр. Севастополь, Одесса, Крым. Бул бөлмө болсо атайын Крым жармаралына арналган комната экен. Мен өзү негизи канчалык тарыхка кызыкканым, ушул эки жер эзерли талаштан башы чыкпаган жер. Бири Куддус, Палестина, бири Крым. Тарыхта да ушул эки жер дайым маанилүү стратегиялык объект катары каралып, немистер да Крымга аябай кастарын келтиргендигин тарых айтып жүрөт. Азыр деле Украина-Орус согушу Крым үчүн согуш түзөт. Мурдуда ислам халифатынын кезинде Крым үчүн согуштар аябай күчтүү болгон. Эгерде биз Чыңгызхандын маалындагы Крым жөнүндө сөз кыла турган болсок, анда 2 күн сөз кылсак Крым жөнүндө окуя бүтпөйт деп айта аламын да. Батый хандын маалында, Алтын Ордун маалында, Крым жармаралында Крым улусу деп аталган Батый хандын улусу болгон. Bir turup Hazarlardın kolunda, bir turup Türklerдің kolunda, bir turup Palavetlerдің kolunda, bir turup Tamerlanның kolunda şığılıp koldan kol ötüp gelgen bu büyük şaharda özeli soğuş toxtabodu o. Bu bolsa Kırım'da korgoyucu Sovet askerlerden giyim geçileri kurallar eken. Abul bolsa suçullardan su üstünde süngüt düşüp подводный лодкадагы моряктардын буюмдары, шаймандары, батискафтар жана ошого буюмдар экен. Канжарлары, кортиктери, компастары.
Сталинград салгылашуусу. Кызыл армия менен Вермахттын ортосундагы бирден-бир эң чоң генералдык салгылашуулардын бири бул Сталинград салгылашуусу. 1942-жылы башталып, 43-жылы кыш айларына чейин болгон, эгер адашпасам. Бул салгылашууда Вермахттын жогорку чиндеги генерал фельдмаршалы Фридрих Паулюс колго түшүп, немис аскери жеңилген. Бул окуяларды бизге мектепте жүргөн кезде тарых мугалими Саид агайыбыз абдан кенен айтып берчү эле. Сталинград салгылашуусу жөнүндө. Наша Родина переживает тяжелые дни. Мы должны остановить, а затем отбросить и разгромить врага, чего бы это нам не стоило. Немцы не так Бул жерде болсо авиа бомба крышага түшүп, үйдү тешип өтүп, жарылбай калган бир көрүнүш. В ближайшие несколько месяцев это значит обеспечить призыв. Вермахттын пехотасынын куралы пистолет пулемет Шмайсера. Бул болсо дайым биз кинолордон көрүп жүргөн Люгар Парабеллум пистолети. Бул жер болсо өзүңүзгө белгилүү Враг у ворот кинофильминдеги снайпер, советтик снайпер Василий Зайцев, неместик офицер жаткан жер. Ал кинону көргөндөр үчүн сунуш кыламын, көрүп коюңуздар. Даңгыз кино, Сталинградтын согушту чагылдырган. Мына ол өзүңүздөр көрүп турган Сталинград үчүн болгон согушта жилой кварталдар эки тараптын согуш театрына айлангандыгын билдирет. Наша Родина переживает тяжелые дни. Мы должны остановить, а затем отбросить и разгромить врага, чего бы... Так, советтик авиация. Так, самолеттер жабдылган пулеметтер, коллиматор прицелдер менен. Бул абдан сонун прицел болот. Ченде атуу үчүн тайышка алуунун кереги жок. Айтууга арзый турган тема Кавказ үчүн болгон согуш. Ушул жерден бир нерсени айтпай коюуга такыр болбостур. Ушул Эльбрус тоосун коргобой койгонсуңар деп Кавказ элин бүтүндөй Лаврентий Берия Сталинге чагып, Кавказ элин көчүрмө кылган. Биздин Новокат районуна дагы элдер көчүрүлгөн элдерден келип түшкөн. Мен бул окуя жөнүндө атайын тарыхый очерк жазып чыкканмын. Советтик армиянын офицеринин формасы экен бул. Бул коммунат болсо атайын партизандарга арналган коммунат экен. Мен бул жерде көп тарта бербедим. Партизандардын шаймандары. Бул жерде болсо неместик диверсанттардын окуялары чагылдырылыптыр. Негизи чындыгында эсибизге жара чыкпаса, немистердин бирден бир жашыруун аскери деп аталган Абвер органы болгон да. Алар болсо чалгындоо, контр чалгындоо, жана диверсиялык операцияларды, жана ошондой эле Абвердин агентуралык иштерин жүзөгө ашырып турушкан. Да. Эгерде мен жалган айтпасам, кинолордон көргөнүмө караганда буларды Бранденбургчулар деп коет бекен, шыгылып ушундай бир агентуралык иштерди ашырган Абвер деген органы болгон.
ушуларды аябай жакшы чагылдырыптыр. Бул болсо кадимки согуштагы бир көрүнүштөр. Эми бул экраныңыздардагы согуштук эпизоддорго караганда согуштун кыйла бели сынып бараткандыгынан кабар берет. Мисалы үчүн мына орустун танкасы немистердин Тигр танкасынын үстүнө чыгып, негизи сонун жасаган, аябай окшоштурушкан. Ал эми бул комнат болсо согуштагы эң ачынаарлык окуяларга арналыптыр. Карапайым элдердин, аялдардын, балдардын, жаштардын, нариселердин пленге түшкөндүгү туурасында болуптур. Жана концлагерде кандай өлтүрүлгөндүгү туурасында кабарлар берилиптир. Мен өзүм да 85-жылдары өткен, ошо бир 90-жылдары согушта пленге түшкөн адамдар менен сүйлөшкөнмүн. Концентрационный лагерлердин эң атактуусу Бухенвальд, Майданек, Аушвиц болгонун билебиз баарыбыз. Бул тапочка болсо ошол концентрационный лагерлерде уугачыланып өлтүрүлгөн бир нарстенин бир жалгыз тапочкасы экен. Бул жерде болсо ошол концентрацион лагерлерде өлгөн адамдардын бирөөсүнүн тиши экен. Бул болсо лагердин урандысынан калган бир кирпич экен. Бул болсо консерва. Ошол кадимки адамдарды концентрационный лагердеги баняга алып келип туруп, ушул циклон Б уусуна думуктуруп өлтүрүшкөн. Ошол жерден табылган консервалардын бирөөсү экен. Бул болсо ошол лагердеги адамдардын моюнуна илген жетон. Аябай ачынаарлык Майданек концлагериндеги жетондор экен. Чындыгында немецтик фашисттик Германиянын концлагерлерде адамдарды, айрыкча жаш балдарды, аялдарды өлтүрүүсү, анын үстүнө дагы тем более уугачылап, ууга думуктуруп өлтүрүүсү негизи эч бир адам өшүгө сыйбай турган нерсе. Ошолордун урматына мындай статуэткалар жасалган экен. Аябай жан ачыраарлык. Бул комнат өзү дагы ушунчалык адамдын көңүлүн чөгөрө тургандай жасаптыр. Рахмат жасагандарга. Просто менин жүрөгүм чыдабай баратат. Бүгүн биз союздук державалардын антигитлердик коалициясында турабыз. Менин жанымдагы жолдош Сталин, бул Рузвельт жана Черчилль.
Бул биздин жолугушуу Ялта конференциясы деп аталат. Бул жолугушубуз дүйнөлүк экинчи согуштан кийинки жаңы дүйнө тартиби деп аталат. Күн тартибинде карала турган эки чоң маселе бар. Биринчи маселе 3-чү рейх басып алган территорияларга жаңы чегара түзүү, ушундай жолдош Сталин. Экинчи маселе боюнча жолдош Сталин айтып берет деген үмүттөбүз. Бул жерге немистердин Мессершмитт самолету кулап түштү. Азыр эле. Бул жерде пушка менен аткылап атабыз душмандарды. Мына жерге немистердин Пантера танкасы келип токтоду, жарылды. Согуш катуу жүрүп жатат. Немистерди алып атабыз. Кыскасы советтик жокерлер Биз ошентип жолдоштор музейибиздин акыркы комнаталарына келип калдык. Бул жерде болсо немецтик фашисттик Германиянын кадимки туулары, чыныгы желектери алып келип колго салышып коюшуптур. Негизи чынында ушундай туулар 45-жылы парадда кыздарыкты өрттөлгөн. Жакшы уюштуруштур кыскасы. Бул жерде болсо согуш жеңишине арналган парад чагылдырып тур. Жолдоштор, ушун менен мен сиздерди Парк Патриот 3D музей менен тааныштырып өттүм. Жаккан болсо лайк басып коюңуздар, комментарий калтырыңыздар. Жакпаса дизлайк басып коесуздар. Кайрадан жаңы программалар менен көрүшкөнчө амандыкта.